Салам достор, сиздер менен Бак Өстүрүү каналы. Бүгүн биз сиздер менен KGB формасы боюнча сөз кылабыз. KGB формасы Америкалык окумуштуу Ким Грин Буштун чыгарган бутоосу. Кыргызча Ким Гриндин жашыл бутоосу деп которулат. Бул форма дайнектүү мөмөлөргө жасалат. Бул усулда бою жапыс, терүүгө ыңгайлуу, сапаттуу, экспортко ылайык мөмө тиет. Бул формада 12ден 30га чейин ичке камчы сыяктуу крона бутак болот. Бул гилас KGB'га жакын өсүрүлгөн бийик штамптуу гилас. KGB мына ушундай формада өстүрүлөт. KGB формасына салуу үчүн жерден бийиктиги 30-75 сантиметрге чейин коюлуп кесилет. Эгерде гиласты жакшы баксаңыз, 4 кроналуу гилас болуп өсөт. Август айында жашыл кесүү жасалат. Эгерде жаңы өсүндө түз өсө турган болсо, анда ийилип байланат. Жаңы өсүндө 60 сантиметрге жеткенде июль-август айында 15 сантиметр коюп кесилет. Кийинки жылы дагы ошондой 15-25 сантиметр коюп тегиз кыркылат. Биринчи жылы 4 крона, экинчи жылы 8 крона, үчүнчү жылы 16, төртүнчү жылы 32. Мына ошентип 3-4 жылда 16дан 32ге чейинки камчы бутактарды өстүрө аласыз. Канчалык кыска кесилсе, ошончолук камчы бутакты көп чыгарат. Мына ошентип достор, 3-4 жылдык кесүү менен камчы бутактарды көбөйтүп алдык. KGB усулунда дагы запаска алуу деген түшүнүк бар. Жалпы өскөн бутактын 4/1 бөлүгү же 5/1 бөлүгү запаска кыркылып турат. Анткени каарып бараткан жоон бутак сапаттуу мөмөнү бере албайт. Бир камчы бутак 4-5 жыл гана мөмө берип, андан кийин запаска кыркылат. 29 апрель KGB формасында тарбияланып жаткан биринчи жылкы көчөт. 2020 жылы март айында тигилген. Бул чаңдаштыруучу катары ушул жерге койгонбуз. Бахар гиласы, эрте бушчу гилас. Азыр мына карап көрөлү. Биринчи жылда мына 4 жаңы өсүндө өсүп келатат. Мынакей. А эң үстүндөгү тик өсүп келатат. Ол август айына жеткенде, же сентябрда буларды ийип байлайбыз. Боюнун узундугу биз 40 сантиметр койгонбуз. Бул 30 сантиметрден KGB'да 70 сантиметрге чейин койсо болот. Кийинки гиласка барайлы, экинчи жылдагы. Куруп калган гиластын ордуна тегилген гилас, ошон үчүн бул кичине. Мынакей, экинчи жылда уже катуулап өсө баштаган. Бул былтыр жакшы өсүндү бере алган эмес. Ошон үчүн мунун үстүндөгү гиластарды кайра кесип алып салганбыз. Быйыл өсүндү жакшы. Мынакей мында 8дей бутак өсүп келатат. Тик өскөндөрдү бир аз ийип байлайбыз. 60-70 сантиметр өскөндө. KGB'да 60-70 сантиметр өскөндө мына ушул көчөт. Ушул жерден 15-20 сантиметр коюп туруп кесип салабыз. Ошондо мынакей. Ушундайраак болот, буну ийип байлайбыз, андан кийин гана кесебиз. Кийинкисине баралы.
Бұл көчөттүн экинчи стадиясындагы формасы. Экинчи стадия болгондо мынакей. Мында 4төн ашык 6 бутак болгон жазында. Ал 15 мынакей. 15-20 сантиметр уровенде, деңгээлде бардыгы тегиз кыркылган. Азыр бул жерде эсептеп көрө турган болсок, бул жерде 15, 16, 20га чейин бутак болот күзүндө. Бою азыр 60-70 сантиметр бийиктикте турат. Тегерек буюрса тегерек формада болот. Мынакей бул экинчи стадиясы болуп саналат. Булардын мынакей ортосу бир аз чашка кесе формада болот. Бул болсо 3-чү стадиясы, жакшы өскөндүгү үчүн муну биз быйыл КЖ формасына кое бердик. Бул жерде кеминде азыр 20дан ашык жаңы өсүм өсүп келатат. Мынакей. Булардын мындай ичине карап өскөн жаңы өсүмдүү бутактарды алып салышыбыз керек. Мынакей. Барды алып салдык. Мына жерде 4 турат. 4 бул жерге көп. Бул жерде 2 же 3 калса болот. Караңыздар. Бул жерде бул дагы ашыкча. Ошон үчүн муну кыскартып койсо болот. Жаңы өссө дагы кыскартабыз. Мында кыскараак бутак мөмө байлай турган бутак өсүп чыгат. Достор, бул бакта стадиясы бардыгы тегиз кетпейт. Кээ бир гиласы жакшы өсөт, кээ бир гилас жакшы өсө албайт. Ошон үчүн 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл аралыкта гиластар бири-биринен формасы боюнча ар кандай болушу мүмкүн, кийинирээк өсүшү мүмкүн. Бардык гиластардын бул жерде негизинен бирдей, кургап калган эле болсо. Мына бул 1 жыл кийин калган көчөт. Мынакей бул жерде дагы 4 өсө баштаган. Мына 4-үнчүсүн алып салабыз. Мында 3, мында дагы мынакей 4. 4 мынакей муну кыскараак алып салабыз, түбүнөн эмес. Бул жерде дагы 20дан ашык бутак өсүп келатат. Бою 1 метрге жетпейт. Астындагы штамп 2. Эң астында мынакей бир карышка жетпеген штампы бар 1. Бул бийигирээк штамптуу гилас. Штамп 50-60 сантиметр бар. Бул бийигирээк коюлган КЖБ формасында. Бул жерде мына көрүнүп тургандай ар бир бутактан 4төн, мында 5тен өсө баштаган. Алып салдык. Бул жерде
Мынакей ашыкчасы бар. 3. Егер зерикпесеңиздер, буларды егер ашыкча эмес болсо 60 сантиметр өскөндөн кийин ийип байлап сыртка чыгарып койсо болот. Ортосуна күн тие максатында ачып атабыз. Бул жерде 25тей жаңы өсүндүү бар. Мынакей. Быйылгы мөмөлөрү чанагынан эми жарып чыгып келатат. Кийинки көчөт. Мына мөмөсү. Мөмө байлаган. Мынакей. Мөмөсү жакшы. Алдыңкы видеолордо көргөн болсоңуздар, эсиңиздерде бар. Мынакей астына Наполеон аттуу гиласты чаңдаштыруучу катары кыркып келип койгонбуз. Ошон үчүн мөмөсү өтө жакшы. Бул боюнча дагы отдельный видео тартам буюрса. Ошондо кеңири маалымат берем деген ойдомун. Мына ортодон чыккан, бирок бутак азыраак болгон үчүн буну албайбыз. Буну кийинки жылга же болбосо күзүндө тартып байлап коебуз. Гиластын 1 жылдыгында ортосун ачуу максатында тартып байласа болот. Кеч кирип келатат, кандай чыгып атат видео билбейм. Муну тартып байланган гилас 1 жыл алдыга кетти. Кесип таштагандан көрө тартып байлаганда 1 жыл алдыңыраак кетет. Мына. Мунун бийиктиги буюрса 2,5 метр бийиктикке чейин өсөт. Мына чашка сыяктуу, ортосу ачык. Мына ичине карап өскөндөрдү бутап салабыз. Азыр алганга оңой. Акырын эле сындырып алып койсо болот. Аласыздар муну 50 сантиметрден ашык бутакты койгонбуз. Бул жерде 16дай, 15тей болуш керек, канча экенин билбейм. Бутак бар. Мына бул жерден сиздерге көрүнсө көрсөтөйүн. Мынакей ийип байлап койгонбуз. Байлаганбыз. Муну ал дагы мындан тартып байлаганбыз. Мынакей. Ортодон жогору 0,7 тамырдагы гилас. Өтө бийик өсүүчү гиластарга, подвойлорго кылса болот, бирок кыйынчылыгы бар өзүнө жараша. Бизде подвойлор мына ушул 0,7 дагы 80 мындай камчы бутакты деп мындан айтабыз. Мына узун тик өскөндөрдү 80 дейин дагы багалат. Эми элестетиңиздер, бийик өсүүчү болсо, ал 160 дагы багалышы мүмкүн. Ал деген өтө көп, токой болуп кетет шыпыргы. Андан татыктуу мөмө алууга кыйын болот. Бүгүн KGB формасынын 1, 2, 3 стадиялары боюнча сиздер менен ой бөлүштүк. Буюрса алдыда UFO формасы жана UFO V формалары боюнча дагы биз жаратып аткан бактар жөнүндө сиздер менен ой бөлүшөбүз. Сиздер менен Бак Өстүрүү каналы болду. Саламатта туруңуздар.